Өзүм үйдө төшөккө жатып калдым эле да. Түшүмө ар кайсы нерселер кирип, бутум бир бутум дааратканага кирсем калчылдап, бир бутум оң бутум жакшы эле, сол бутум калчылдап вибратор берип, түшүмө ар кайсы нерселер кирип, түш көрө албай, көзүмдү ачып ийсем кара нерселер көрүнүп эле өтүп кетип эле жаныман, ушундай нерселер болду эле. Анан могу Сенаметти билип, мени бияка бир туугандарым алып келген ушу Сенаметке. Алып келип мына бул жерде дуба кылып, 3 күн болду, мына бүгүн 3-күн. Баягы баспай калды деген улам жок. Бүгүн мына Кудайга шүгүр акыркы күнүм. 3 күндө мен уже бутума туруп, өз машинемди өзүм айдап чыктым. Мына биринчи келгенде машинемди айдап келе албай калгам. Сүйрөлүп калгам. Бир тууганым көтөрүп бияка сүйрөп келген эле. Ошондо эптеп ошо күнү бирке жылыш болду. Мына келдим биринчи күн дегенде ошо жоголду. Дуба кылышты. Дуба кылып бир жарым саат, бир сааттын ичинде дуба кылганда жоголду ошол. Мен ошого ишенбей калдым. Мен больницада тааныштарым бар, Национальный госпиталь эмелерде. Больницада тааныштарыма барып айттым. Эмне кылабыз десем, башты кесиш керек дешти. Ал башты кесишкенге 70-80 миң акча кетет. $1000, $2000 кетет экен. Анан мен ошондо дагы бир туугандарыма айттым, баягы Сенамет деген мамаш апабызды алып барган буту басып кеткен. Ошол жака баралы байке, жүрүңүз.